Bismillah, alhamdulillah, ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı musulman bir tuğanlar. Bugünkü kayrılığımızda İslam dinimizde, şeriatımızdağı ittin ökümü jana anı üydü karmoonun paydası je olboso kesepeti tuuralı olmokçu. Jana ошондой эле Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem it менен болгон мамилени кандай баяндап өткөн. Birinci токтоп отурган маселе итти негизи эле кармаса болобу, болбойбу? Пайгамбарыбыз буга мындайча баяндайт. Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан риваят болгон хадисте кимде ким итти короо кайтаруу максатынан тышкары же мал кайтаруудан же аңуулоодон ушул 3 максаттан тышкары кармай турган болсо, анын ар бир күнүнө кырааттай же болбосо бөлөк риваятта келгендей кыраатан 2 кырааттай сообу кемейт дейт. Демек, мына ушул 3 негизден тышкары кармаса итти болбойт. Ошондой эле иттин алсыздыгы же болбосо арсыздыгы анын мындай шариатта орду кандайдыр бир деңгээлде төмөн экендиги же болбосо анын кылган иши бөлөк аяттарда, хадистерде Алла Таала жаман нерсеге салыштырып айткандыгы тууралуу Пайгамбарыбыздын хадиси: эгер ит идишти жалап кое турган болсо, анда аны 7 жолу жуугула, бирөөсүн топурак менен дегендиги. Мына бул ушуга окшогон хадистердин иттин нажастыгы тилиндеги. Албетте иттин кандайдыр бир деңгээлде төмөн экендигинен кабар берет. Ошол эле учурда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бөлөк бир хадисинде айткан: ит болгон үйдө ал үйгө периште кирбейт дейт. Периште кирбеген үйдө жакшы нерсе болуусу өтө аз. Ошондуктан буну мисал катар ала турган болсоңуздар, ошол эле динсиздер, христиандар болобу, еврейлер болобу, ошолордун адатында үйүнө итти багуунун көп кездештирсек болот. Албетте бул нерселердин баардыгын айтууда итти кандайдыр бир деңгээлде аны жамандоо максатында эмес, Алла Тааланын жараткан бир макулугу. Ошол эле учурда ошол итти куткарып бейишке кирген адамдар дагы болбой койгон эмес. Пайгамбарыбыздын өзүнүн хадисинде келгендей, Абу Хурайра риваят кылгандай, Алла Тааландан ыраазы болсун, айтат: бир киши чөлдө жүрүп, ушундай чаңкагандыктан баягы бир кудукту таап ошол жерден суу алып ичип, андан кийин чыкканда баягы кудуктун жээгинде ным топуракты жалап жаткан итти көрүп, ага өзүнүн чокою менен, бут кийими менен оозуна тиштеп чыгып баягы итти суугайгандыктан ошол жерде Алла Таала убада кылган ал кишинин күнөөсүн кечирүүнү жана бейишке кирүүсү тууралуу. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: бул бир гана итке тиешелүү эмес, тескерисинче ар бир тирүү жанга адам баласы жакшылык кыла турган болсо, мына ошол адам сыяктуу бейишке кирүүгө себеп болуп калуусунда эч кандай күмөн жок.